Бүгүн 6-чы чакырылыштагы парламент кезектеги сессиясын жогорку кеңештин имаратында баштады. Бул ак үй өрттөлүп талкалангандан кийинки биринчи жыйын. Буга чейин парламент жыйындарын убактылуу Аларча резиденциясында өткөрүп келген. Эл өкүлдөрү ак үйдүн батыш залына чогулду. Жалпы жыйын өтчү чоң зал азырынча калыбына келтириле элек. Бүгүнкү отурумдун күн тартибине 11 документ коюлган. Финпол Тайырбек Сарпашевдин үйүн тинтүүгө алды. Бул тууралуу интернетте видео тарады. Буга чейин Финпол мамлекеттик кызмат, сот тутуму жана бир катар мекемелердин жетекчилери катышкан коррупциялык схеманы аныктаган айтылган. Тергөөгө ылайык 2016 жылы президенттин аппаратынын кызматкерлери, мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги, судьялар жана сот тутумунун өкүлдөрү соттун чечимдерин жасалмалап, Максим Бакиевге жакын кишилердин мүлкүн камакка алуу чечимин жокко чыгартышкан. Алар муну менен ГЭ ишканасынын кызыкчылыгын көздөшкөндүгү айтылат. Аталган факты боюнча коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгон. Белгилей кетсек, Тайырбек Сарпашев 2015-17 жылдары мамлекеттик каттоо кызматын жетектеген. Ушу тапта Борбордук аянтта манасчы Дөөлөт Сыдыков өз өнөрүн Гиннестин рекорддор китебине киргизүү максатында манас айтып жатат. Ал манас айтууну эртең менен баштаган. Уюштуруучулар анын узак сааттар бою айта турганын белгилешти. Мындай окуя Кыргызстандын тарыхында алгачкы ирет болуп жатат. Борбордук ала тоо аянтында манастын эстелигинин жанына бийиктиги 5 метр айнектен жазалган боз үй курулган. Манасчы Сыдыков ошол үйдүн ичинде отуруп токтобой, эс албай, тамактанбай, суу ичпей 12 саат бою манас айтмакчы. Гиннес китебине кирген рекорддор күнү жыл сайын ноябрь айынын орто ченинде өткөрүлөт. Кыргызстандык хирург Мамбет Мамакеевдин ысымы узак жылдардан бери үзгүлтүксүз иштеп келе жаткан врач катары бул китепке кирген. Ошондой эле 5 бармак тамагы бир жасалганда 1,5 миң килограмм даярдалып рекорд деп аталган.